Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Адаби окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда тазалыкты сактап, окууга жакшылап көңүл буралы. Бүгүнкү сабактын темасы чымчыктын мотору 8 дөңгөлөк. Сабактын максаты текст менен таанышып аласыңар. Күлкү ден соолуктун мөлкө бөлүмүнүн аңгемелердин мазмунун терең түшүнүп, ой пикирлөө сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Так туура ой жүгүртүүнү эсеп чыгарганда шашпоону үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, күлкү ден соолуктун мөлкө бөлүмүнөн кызыктуу аңгемелер. Чымчыктын мотору. Асманда самолет учуп бараткан. Аны карап турган Ильяс байкесинен сурады. Байке, самолет асмандап кантип уча алат? Билбейсиңби ошону дагы? Анда анын деген мотору бар да. Анда Ильяс ойлой туруп кайра сурады. Чымчыктын да мотору барбы? Мынакей балдар, силерге биринчи аңгеме кызыктуу. Ойлонуп көргүлөчү балдар. Демек, Ильястын жообу туурабы? Самолет менен чымчыктын окшоштугу барбы? 8 дөңгөлөк. Байкеси Ильясты сынамакка мындай деди. Мерседестин алдында канча дөңгөлөгү бар? 2. Артындачы? 2. Оң жагындачы? 2. Сол жагындачы? Сол жагында дагы 2. Ошондо Мерседестин канча дөңгөлөгү болот? Анда Ильяс ойлонбой туруп эле мындай деди. 8. Билбейсиң, эмесе сага да 2. Мынакей экинчи аңгеме менен тааныштык. Демек, Ильястын байкесинин берген суроосуна Ильяс терең ойлонуп жооп бериш керек эле, балдар. Анда эмесе силер да ойлонуп көргүлө. Силерге тапшырма, балдар. Самолет сыяктуу чымчыктын да мотору барбы? Силер кандай ойлойсуңар? Эмне үчүн Ильяска байкеси 2 деген баа койду? А чындыгында Мерседестин канча дөңгөлөгү бар? Айтып көрөлүчү. Эсептеп чыгарабыз. Саламатта калгыла, балдар. Жоопторду күтөм.